Bugün 5. erece vakat khaba man iftara degen erece. Taha Suresi'nin 61. ayetinde Cöğüttür Yahudiler Allah Taala'ga жалган айтышат. Акыртуу жарыбайт. Азырга чейин дүйнөнүн бардыгы жек көрүп келет. Мына ошондо Кудай Таалам айтып келип, вакат хаба ман ифтара. Кимде-ким жалганды токуп чыгып, жалганды жайса, жалган аркылуу башка бирөөлөрдү ажырашууга, же банкрот болууга, же уят болууга алып келе турган болсо, ошол адам хаба үмүтсүздүккө учурайт дейт. Бул эреже катарында айтылат. Мамлекет болобу, эл болобу, журт болобу, же жеке адам болобу, жалгандан сөз чыгарып жок жерден ошол аркылуу башка бирөөлөрдү удургута турган болсо, ошол адам өз үмүтсүздүккө учурайт. Үмүтсүздүккө учуроо бул абдан жаман нерсе. Анткени биз кээде кыйналабыз, бирок үмүт бар жакшы болуп кеткенге. Бирок жакшы болуп кеткенге, оңдолуп кеткенге үмүтү жок калган, үмүт уурдалган эң жаман маселе. Кимдердин үмүт уурдалат, кимдер үмүтсүздүккө учурайт, мына ушул ифтара, жок жерден жалганды токуп айтып, ошол аркылуу башкаларды уят жаман кылып, башкаларды мындай бир кыйнагандар. Алымдар айтат, Аллах Таала дейт, башка бирөөлөрдү жалган аркылуу айтуу, же жалганды токуу аркылуу тиричилик өткөзө турган адамдар болсо дейт, мына ошолорду дейт, үмүтсүз кылганды өзүнүн кепилдигине алат дейт. Аларга үмүт бербейт, үмүткө жетелебейт. Вала яхдихим, аларды өзүнүн туура жолуна салбайт. Аларга өзүнүн азабын жиберет дейт. Мисал үчүн Аллах Таала ошол жалган айткандардын биринчиси Кудай Таалага жалган айткандар. Мисал үчүн шариатта андай, шариатта мындай, Кудай Таала минтип айткан деген адамдар чыгып калат кээде. Кудай Таала айтат Кур'ан-ы Каримде: "Ва ман азламу мимман ифтара алаллахи al-казиба. Ва ман азламу мимман ифтара алаллахи казиба. Ау кала ухия илейя ва лам юха илейхи шей'ун." Ан'ам сүрөсүнүн 93. аятында дейт: Аллах Таалага жалгандан токуп, жалган маселе айтып, Кудай айтты деп айткан адамдан дейт, же мага Кудайдан кабар келди деп айткан адамдан ашкан залым адам жок дейт. Азыр бирөөлөр өздөрүн Кудайыбыз деп айтып, ага биздин комиссия изилдейбиз деп атат. Изилдеген кантип изилдейт деп, аны Кудай экенин карап көрүшөбү, чындап Кудайбы жокпу деп. Ал изилдөөгө жатпай турган маселе. Изилдөөгө жатпай турган маселе. Кудаймын десе эле, анда аны апарып, чымкоргонго апарып жаткырыш керек. Аны изилдеп, менимче госкомиссия антип айткысы деле келген жок болгону. Ошону карап атабыз, чын эле өзү айттыбы, жокпу деген маселе. Эгер өзү айткан болсо, анда ал адамга кечирим бериш керек, эмне кылыш керек? Өзүн Кудаймын деп айтып аткан адам менен сүйлөшүп болбойт деп, ага даба жок деген сөз. Кимсан баяжы чоң алымыбыз муфтий убагында Абдушукур ажы айтат: кире бериште олтурсам бир адам келип мен пайгамбармын деп баштады дейт. Мага ойтону сүйлөдү. Мен жиним келди, бирок айтайын десем чоң адам чыга албадым. Бир малда эле Кимсан баяжы келип калды. Ой, кандайсыздар, учурашып эле чөнтөгүнө бир 500 сом салды дейт. Тиги пайгамбар болмушка дейт. Анан ал ошентип кайра кетти. Мына көрдүңөр, мени муфтий урматтап атат деген боюнча дейт. Анан Кимсан баяжыдан сурадым дейт: "Ажеке, бул деген өзү пайгамбармын деп атат. Пайгамбар келбейт. Бул жалганчы болсо, жалганчы экени көрүнө турбайбы" деп айтты дейт. Буга эч ким ишенбейт. "Өтөсүң кара. Бул ошентип курсак ачканда мал менен кел, ошентип мен пайгамбарымды айтып турат. Анан биз тыйын берсе кайра кетип калат. Оорукчан буларга боор ачыш керек" деп айтты дейт. Анын сыңарындай бирөөлөр текшериштин кереги жок. Оман азламу ман ифтара алаллахи казиба. Бирок андан жаманыраак кээ бир адамдар Кудай ушинтип айтты деп, Кудай айтпаган сөздү айтты кылгандар бар да. Илгери бир депутат болор эле. Сахнага чыгып, микрофонго чыгып алып, Куранда мындай айтылган деп бир некени сүйлөп кое берет эле да.
Anan bирок Курандан айтылган эмес. Аны эч ким изилдебейт. Уже 2-3 күндөн кийин актуал бүтүп калат, актуалдуулугу. Кийин жаман ооруга жолугуп, Москвага барып, операция болуп, ошондон келип жок болду. Жаман маселе. Же мага дагы Кудайдын кабары түшүп атат деп өзүн пайгамбар сезип алгандар, булар эң жаман зулумдуу адамдар деди. Ошондой эле Кудай Таалам Куранда жок нерсени, өзү билбеген нерсени билгендей болуп сүйлөп койгондор дагы ушуга кошот. Кул иннама харрама рабби деп айтып келип туруп, ва ан тaqulu алаллахи ма ла та'ламун, билбегениңерди Кудай Таалам айтты, Кудайдын шариаты ушундай деп билгендей кылып сүйлөп койгонуңар дагы деди. Азыр адамдар спорт маселесинде бардыгы сүйлөйт. Топту түстеп албаган деле сүйлөйт, атка мине албаган деле сүйлөйт. Сууга чабак атмак турса, сууга бетин жакшылап жуубаганы деле спорттон сүйлөй берет. Ошол сыяктуу эле медицинада бардыгы сүйлөйт. Анан эң көп сүйлөнгөн темалардын бири шарият темасы. Ошондой эле жалгандан сөз сүйлөгөндөр, булар үмүтсүздүккө учурайт дегендердин бири жөндөн жөн эле адалды арам деп, арамды адал деген адамдар. Кудай Таалам айтат: "Инналлазина ифтаруна алаллахи казиба ла юфлихун." Аллах Таалага жалган айтып, жалган сөз жабыштыргандар булар кутулушпайт дейт. Көрөсүңөр, ошентип Кудай Тааланын шариятына, пайгамбардын сүннөтүндө барды жок деп акылга салып аткандар үмүтсүздүккө учурайт эгер тооба кылып калбаса. Азирет Ибн Вахб айтат, Азирет Имам Малик айтты дейт. Адамдар дейт илгерки өткөн заманда бул арам, бул адал деп айтышпайт эле дейт. Арамды ушуну жакшы көрбөйм, адалды ушул жакшы деп айтышат эле. Анткени арам деп айтып, арам эмес болуп калса, Кудайдын дининде жок нерсени бар кылып айтып албайын. Кудай Таалам арам кылганды адал кылып, адал кылганды арам кылып албайын деп этиятташат эле дейт. Ушуну жакшы көрбөйм десе, демек өтө оор маселе экен деп аны эмне туюнуп, түшүнүп кала беришет эле. Bir айтат аял, мен дейт университет сабак берем дейт. Араб дүйнөсүндө болуптур. Анан күйөө менен ажырашып кеттим дагы, өзүбүздүн туугандардан меникеге кылсам боло турган. Bir жакшы киши бар эле дейт, 5 баласы бар. Анан ошого тийгенди кааладым дейт. Анан аны үчүн ажырашыш керек дейт. Анан ошонун аялын жакшы көрүп жүргөн башка бир тууганыбызды билет элем. Ошо менен сүйлөшүп айттым, кел экөө ушактар атабыз, ажыраштырабыз ушуларды. Аял ажырашып кетсе аны сен аласың, күйөөсүнө мен тийип алам деп мен сүйлөштүм дейт. Мен иштейм университетте. Анан тууганбыз бардыгыбыз, туугандардын ортосунда кирген сайын бужу деп айтып, бул аял тиги менен жүргөнүн көрдүм, минтим деп ушак жайып баштадык дейт. 1,5 жыл, 2 жыл дегенде жанагы үй бүлө жок жерден ажырашты дейт. Биз сүйүндүк дейт, аялын алалар, күйөөсүнө мен тием дейт. Бирок ажырашкандан кийин 1 жылдан кийин тигил аял өзүн жашап аткан мурдагы күйөөсүнөн жакшыраак болгон башка бир адамга турмушка чыгып кетти дейт. Балдарын да карай турган болду, өзүн дагы дейт. А тиги күйөөсү дейт, ал башка аялды алды дейт. Мен дагы деле күйөөсү жок калдым, тиги дагы деле аял жок калды дейт. Бирок ошол эле маселе болгон жери жок дейт. Ошол эле маселе болгон жери жок дейт. Мен рак ооруса чалдыктым дейт. Үмүтсүз оору. Айыгуусу мүмкүн эмес болгон ооруга мен чалдыктым дейт. Ал эми берки жигит дейт, токтеп, денесинин жарымы тырышып, ал дагы айыгуусу үмүтсүз болгон ооруга чалдыкты дейт. Демек жок жерден жалган чыгарып, жок жерден ушак чыгарып, адамдардын жашоосун бузуп, же бизнесин бузуп, башка кылгандар үмүтсүздүккө чалдыгат деген ушул дейт. Тишиң ооруса жулдуруп сал, башка салып алат элең, башка кылат элең. Бирок биз оорусу айыкпай турган ушундай ооруга, үмүтсүз ооруга биз чалдыктык дейт. Ал эмес башка бир Хамат деген бирөө айтат, бул да араб дүйнөсүндөгү. 11 бүтөрүбүздө дейт, 11 бүтөрүбүздө эң жакшы окуган бала бар эле дейт. Анан ошол дейт, ушинтип кетсе падыша боло тургандай кебетеси бар. Анан биз көрө албайбыз дейт. Анан биз наша чегет элек. Анан ошондо анын сумкасына нашаны салдык дагы, анан телефон чалып, биздин класста бирөө наша сатып жүрөт деп кабар бердик эле. Келип текшергенде ошол жакшы окуган баланын чөнтөгүнөн сумкасын наша таап, ал ызычуу болуп,
Ana biri azırak salıp onu kamalga kalıp ketdi deydi. Bирок ошол баланын ömür boyu эме болуп калды дейт. Мындай элден четтеп калды, жакшы иштей албай калды, мындай бир өксүп калды дейт. А бирок биз эмне болдук билесиңерби дейт. Биз шунчалык деңгээлде ооруп кала турган болдук, урматтуу бир туугандар. Айтат бу жерде мен авария болгондон дейт, оң колум иштебей калды дейт. Doktorlarga aparsak аны айыктырууга башка болбой турган экен, жөн гана ошол колум кыймылдабастан туруп, менде мүчө болуп тура бере турган болду, курчак колдой болуп. Бирок колум иштебей турган болду дейт. Кийин жанагы балага барып мен кечирим сурадым. Мени кечирип кой, мен ошондо сага нашаны мен салып койдум элем. Сен ошондон кийин уят болуп калдың, окууга тапшыра албай калдың деп айтсам, ал менден жүзүн үйрүп кетти дейт. Мени кечиргиси келбеди, анткени ал баланын келечегин бүтүндөй бардыгы талкаланып кеткен эле дейт. Ошентип дейт, мен ошондон кийин дейт өлгөндөн коркуп калдым. Анткени тирүүсүндө ушундай болсо, анда өлгөндөн кийин мага кандай жаза берилет деп. Андан башка мен өзүм билген бир окуя, ушундай окуя. Мектепте ошол окуп аткан балдардын ичинен эки бала эң жакшы окуйт экен дагы. Анан бирөөсүнө медаль ала турган болуп, бирөөсүнө медаль албай турган болуп калыптыр. Анан ошол бала эми ошондо ырымдаппай туруп бир жакшы ручкасы бар экен, экзамендердин бардыгын жазган. Билесиңер, эгер ручка жакшы жазса, ичке жазса, ыңгайлуу болсо, ал кол жазман жакшыраак көрүнөт, көңүлүң көтөрүлөт. Ручкаң жаман болсо көңүлүң көтөрүлбөйт. Анан бардык экзаменде ошол ручка менен кирип, акыркы экзамен калган учурда ошол ручкамы жанагы досум атаандашып аткан көрөйүн деп кармап отуруп эле, атайын сындырып койду, сынып калды деп айтты дейт. Шунчалык кыжаалат болдум дейт. Башка ручка менен жаздым, мен медалды алдым, окууну бүтүп кеттим. Мен атактуу кишиге айландым дейт, акырында дейт. Бирок ошол менин досум эч качан жараган жери жок дейт. Акырында иштеген жеринен дүйнөнүн баарынан карыз болуп, атасы тааныбаган чет өлкөгө качып кетип, 5-6 баласы менен биякта калды дейт. Азы келе албай жүрөт дейт. Келгенге үмүтү жок калган дейт. Демек урматтуу бир туугандар, жалгандан сүйлөп, кээ бир адамдар ошентип бузук кылып башка кыла турган болсо, ошону менен этегинде үмүтсүздүккө жолугуп калгандыгын биз өзүбүз көрдүк дейт, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан колдон келишинче эч убакта урматтуу бир туугандар жалгандан сөз айтып башка бирөөнү өксүтпөш керек.